Assalamu alaikum туғандар. Бұл жерге монолит қоябыз. Мансардтың үй, мансардтың үйдің екінші этажына. Бұл үйдің иесі маған байланышқа шығып, келіп көріп, емеге арматурасын алып болған екен. Қалған материалдарын алып келіп, мына баштадық. Так, ұзыны үйдің 15 метр, турасын бұл жерге 4 метрле қоям деді. Себеп дегенде бұл жерге комнаталары қылам, ошон үчүн бизге 4 метрле керек дегенден мақұл болып құйып атабыз. Так, емелер, дуалдар açık болду, себеп дегенде бирине соединение болуш керек да. Бул жака лестница болот. Бирден чыкканычы. Эме куюп кетип атканда, монолит куюп кетип атканда, эмеге арматура чыгарып коюшубуз керек. Мынтипчи 5 арматурачы. Бизде көп 80% чыгарбайт. Лестницанын арматурасы буга келип соединение болот. Бул жерге арматура ашып калды эле, дополнительный да токуйдук. Бул жер зал. Залга мондай дополнительный каркас токудук дагычы, как ригель катары. Насып көрсөтөм бирөсүн. 10 размери квадрат болчу. Бул түгүндөгү арматура бунун үстүнөн өтүп кетет, соединение болчу. Бири-бирине соединение болуп. Эмеге 12-лик арматура алып койдум дедилер. Келип карасак 10-дук арматура экен, российский. 10-дук негизи болбой калат. Эми алып койгон. Эгерде арматураны 1 күн 2 күн мурун алганда, кайра обратно возврат кылып койсок болот эле. Буну 15 күн, 20 күн мурун алынган экен. Ошо күтүп кал, көпкө күтпөйт да эмелерчи. Болуп турмайын деп 10-дукту токуйдук. Анан дополнительный дагы ашкан арматураларды токуп таштадык. Мисалы, мондой жерлерге токуп таштадык. Уштугандар биздин иш көңүлгө жакса уста керек болсо зона класстар. Биринчи зона кылып сеналар тактап алып да жалашар иштегенде 1000 сомго турасыздар. Ал жерге 2000 сом барып көрүп балашып, бабаш алганда сиздин заказыңызды алган болом. Заказыңызды алгандан кийин минимум 25 күн, узагы менен 1 ай, 1,5 айда баштайбыз. Азыр болобу дегенде суроолор турушу мүмкүн. Кандай болуп калат? Бул жак азыр 2,5 метр эле да. Анан кийин дуал, анан бул жакка да чыкты. Арматура российский узун соединениясы менен. Бул неме таштамалар таза карагай экен. Мына. Мен сразу эле айттым, бир 15 жыл гарантия берем. Кудай калса, Кудай буйрса турат дедим. 15 жылдан кийин эме нарана гарантия жок. Себеп дегенде бул үйдүн салынганы 15 жыл болгон экен да. Өзү бир үй салынгандан кийин 25-30 жылдан кийин кайра балаң чоңойгондо ал үйдү бузуп туруп башка салам дейт. Ошону бирөөз айтып койдум. Мисалы, мына таза карагай. Мына зона кылгандардын 70% срочно дейт, срочно бизде болбой калат. Уста таап бериш дейт. Уста таап бере албайм, себеп дегенде анын жоопкерчилиги бар. Эртең иште чала кылып же акча алып туруп келбей койсо, кылбай койсо мага сөз тиет. Ушу баладан алдым эле дегенчи.